Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Жаратканга мактоолор, пайгамбарыбызга салам салаваттар айтабыз. Биз бул балдар менен 3 жыл чогуу, бирок 3 жыл ушу бирден мынтип жылмайбастан, күлбөстөн, каардуу болуп, коркутуп, серьезный болуп өмүр өткөрдүк. Бирок ошол 3 жылдык сыр бербестен буларга мына ошол катуу болуп, катаал болгондугубуздун үзүрүн бүгүн көрүп, бир кубанычтан бул апалардын жүзүнөн, аталардын жүзүнөн өзгөчө бул 5 бала чыкты деп уккан кулакка башкага аз болгону менен, бирок бул 5 баланы чыгарыш үчүн бул жердеги эгер 3 жылдык мээнетти, машаккатты эгер бир роликтен, слайдтан кое турган болсо, бул жана баш көтөрбөй ыйлай турган окуялар өттү, күндөр өттү. Бул бир баланы чыгарыш аябай татаал экен, кыйын экен. Өзгөчө бул каарылар биз азыр 8 бала, 9 бала чыкканы менен, бирок башында ушул 8 баланы чыгарыш үчүн 80 бала, 90 бала менен баштаганбыз. Тилекке каршы мына ошол Алланын каалоосу менен ар кимиз ар тармакка кетти. Балдар өздөрү тирүү күбө, көпчүлүгүн менен дагы деле телефондон башкадан достору менен сүйлөшүп турушат. Бирок Кур'ан ушундай экен, пенденин каалаганы эмес, жараткан, тандаган инсандарга берилгендиги үчүн биз аракет кылдык. Кээ бир балдар кеткенде ыйладык. Ушул Хасандын ордуна, башканын ордуна паланча калса болот эле, пустанча калса болот эле деп. Бирок жараткан Аллах Таала ким татыктуу экендигин, ким ылайыктуу экендигин өзү жакшы билгендиктен ушул 8-9 жигитти тандап отурат. Урматтуу ата-энелер, устаздар, жогоруда Мамут устазыбыз айтты, чындыгында бул жерде көптөгөн устаздар мээнет кылып кетти, кызмат кылып кетти. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Мен яшкурилла, салам яшкурилла", пендеге рахмат айтпаган, жаратканга да ыраазычылык билдире албайт дейт. Чындыгында бул жердин башында баштаган ошол Зайырбек устаз менен Алимжан устаз, андан тышкары өзгөчө ушул балдарга басым жасаган, айтпасак болбойт адилеттүүлүк үчүн мына ошол Сабыр деген устазыбыз иштеп кеткен. Андан кийин Дастан деген устаз ушул балдарга куратор болуп 1 жыл тарбиясын берип кетти. Мына ошолордун энергиясынын, нервинин негизинде андан беркиси мына ошол эң эскилердин башынан ушул жерде медресебиздин түптөлүүсүнө салымын кошкон, эң көп күч жумшаган азыр биздин агайлардын арасынан Зулпкар устазыбыз олтурат. Аллах ыраазы болсун. Бул дүйнө ушундай экен. Мээнетти бирөөлөр кылса, озурду бирөөлөр көрө берет экен. Бирок жараткандын адилеттүүлүгү эртең кыяматта ар ким кылган амалына жараша соогун ала берет. Ата-энелер, сиздерге өзгөчө ыраазычылык. Бирок биз мына устаздар менен ошол бир 10 жылдан бери ушул дин тармагында өзүбүз студент болуп, андан бери агай болуп иштегенде тажрыйбабыздан көргөнүбүз, биз тааныган, Кур'ан жаттаган устаздар, динге кызмат кылган устаздардын кедейин азырга чейин кезештире элекпиз. Айтайын деген 3 жыл окуттум балам, башка кылдым, ошол Абшукур ажынын колунда жүрдүм, Шумкар ажынын колунда жүрдүм, эми иште, эми Россияга бар дебестен ушул 5 баланы абайлаңыздар. Кээде семьяңыздарда 5 балаңыздар, 6 балаңыздар болушу мүмкүн. Бирок барын таразанын бир жагына койсоңуз дагы, бул баланын таразанын бир жагына койбоңуздар. Булар ошол семьяңыздын барына салыштырсаңыз дагы тең келбей турган балдар. Бирок балдар машырканып кетпесин. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям "Анта ва малука ли абик", сенин тапкан байлыгың атаңдыкы дейт. Бул балдар канчалык кары болбосун, канчалык аалым болбосун, дүйнөнү титиретпесин. Бул балдар сиздердин мүлкүңүздөр, сиздердин эркиңиздерде, сиздердин кулуңуздар. Өзгөчө мына ушул кары балдар, шагирттерибиз, үкөлөрүбүз, Кудай жолунда бир тууган деп билебиз. Кайсыл маал келсе башка акса биздин эшигибиз ачык. Бир тууган катары өмүр бою биз бул жолдо кармаштык. Иншалла эртең кыяматта дагы бири-бирибизди ташап качпай тургандай бир туугандардан бололу. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сабаатун юзиллухумуллаху яума ла зилла илля зиллух. Аллахтын аршынын көлөкөсүнөн башка көлөкө жок учурда 7 түрдүү адамды Аллах Таала аршынын көлөкөсүнө алат дейт. Мына ошол 7 түрдүү адамдын бирөөсү Аллах үчүн чогулуп, Аллах үчүн таркагандар дейт. Бүгүн биз Аллах үчүн 3 жыл чогуу ушул жерде мээнет кылган болсок, бүгүн таркап олтурабыз, мындан ары турмуш жолуна дагы улантуучу илим жолуна. Эгер ниетибизди түздөгөн болсок, Садикул Амин, чынчыл пайгамбар айткан, пайгамбардын уадасы, жараткан Аллах Таала уадасына каршы чыкпайт. Вама янтику анил хава ин хуа илля вахюн юха. Ал Аллахтын вахиси менен сүйлөгөн пайгамбар айтат, Кудай үчүн жолугуп, Кудай үчүн ажырагандар эртең кыяматта Аллахтын аршынын көлөкөсүндө болот дейт. Биз чындыгында бул жерде Кур'ан үчүн, Кудай үчүн чогулганбыз. Бүгүн ажыраганда дагы эми бириң чоңалайга барып, бириң ноокатка барып, бириң баткенге барып кызмат кылга деп ажырап атабыз. Жараткан Аллах Таала иншалла мына ошол пайгамбар хадисинде белгилеген Кудай үчүн ажырагандардан кылсын. Чындыгында ата-энелер,
сиздердин ордуңуздар өтө чоң, сиздерге терең ыраазычылык. Эгер сиздер ушу колдоп кубаттап турбасаңыздар, сиздер балдардап келбесеңиздер, биз кимди окутат элек, кимдерге тарбия берет элек? Ушу сиздер бекем туруп берген айынан ушул балдарды окутуп тарбияладык. Баарыңыздардан Аллах Таала ыраазы болсун. Бүгүн кандай кубанып турган болсоңуздар, бүгүн кандай өзүңүздөрдү рахат, кээ бирөөлөр баласын кумарканадан таап кетет экен, кээ бирөөлөр сойканадан тутуп кетет экен, кээ бирөөлөр 3 жыл дайыны жок, 3 жылдан кийин 4 жылдан кийин барып түрмөканадан таап атат. 5 жыл мурда бир нерсенин айынан камалып кеткен башка болгон. Бирок сиздер бүгүн бир өзгөчө бир бактылуу, өзүңүздөрдү бир жүрөгүңүздөрдү тынчтык сезип отурасыздар. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул дүйнөдө бейишке кирбеген адам акырет бейишине кире албайт дейт. Бүгүн бир бейиштегиндей өзүнчө бир жыргап, кубанып, биздин балдар ушул Кур'ан ээси болуп, өзгөчө биздин Кыргызстанда акыркы күндөрү өтө устаздар, молдолор көп, бирок ошолордун арасынан дагы не только Кыргызстан, Орта Азиянын эң алды аалымы деп эсептелинген. Дүйнөлүк аалымдар сөзүн эске алган Абдушукур Ажынын өзүнөн таалим алып, бир дасторкондо отуруп, бир төшөк, бир столдо чай ичип, бир стакандан суу ичип, өзүнөн ушул жерде түз тарбия алган балдар. Сөзүм жалган эмес, балдар көп, ар 15 күн сайын, 10 күн сайын устаз келип, балдар менен чогуу жашап, эмне жесе ошону жеп, өзүнүн накыл насааттарын айтып, өзгөчө бактылуу ата-энелер экенсиздер. Ушундай бир улуу устаздын тарбиясын алып, сабагын алып, эч бир жалган эмес, мына ошол Абдушукур Ажын шагиртибиз, устазыбыз дей турган болсо, мына ошондой инсанда менин балам окуган десеңиз, устазыбыз дагы дайым, менин шагиртимдин апасы экен, атасы экен деп дайым сиздерге урмат, сый менен мамиле кылат. Мына ушундай бир өзгөчө жерде балдарыңыздар таалим алды. Урматтуу аталар, акалар, эжелери олтурат кээ бирөөлөрдүн сураныч балдар Курандан ажырабасын. 3 жыл биз Мамут устаз айткандай колдон келгенин кылдык. Өмүр бою буларды кармап калуу мүмкүн эмес. Сиздерге окшоп баламды окутуп бер деген быйыл дагы 600-700 ата-эне жазылды бизге. Биз быйыл дагы жаңы окуучуларды алышыбыз керек, жаңы окуучуларды чыгарышыбыз керек. Кээ бир бизден кемчилдиктер кеткен болсо 3 жылдын ичинде вактыңарды, акыңарды адал эткиле. Анткени мына ошол башталган иште, тажрыйба жок иште кээ бир кемчилдиктер, мүчүлүштөр болот экен. Бирок силер эч ойлонбогула. Силерде кээ бир кемчилдиктер кеткен менен, силерден кийинкилерге кемчилдик кетпештигине силер себепчи болдуңар. Кудайым буйрса быйыл 8-9 бала чыгып аткан болсо, эмки жылы 15 бала, андан кийинки жылы 20 бала, андан кийинки жылга 40 бала бүтүрөбүз деп биз ниет кылып отурабыз. Анткени ушуларга кетирген кээ бир кемчилдиктерибизди биз көрө билип, оңдоп, мындан ары мына ошол эмне дагы да санга дагы, сапатка дагы, деңгээлге дагы иштегенге аракет кылып отурабыз. Мына ошондуктан силер дагы бул жерден кеткенде ата-энелер дагы өзгөчө мусулман катары, бир тууган катары бир дуаңызда да башкаңызда да унутпасаңыздар, биздин ишке ийгилик тилеп, бардык нерсе Кудайдын колунда экен, пенде каалагандай болбойт экен. Ал-харака фихал барака. Мына ошол дайым Кудай үчүн бир тууган болуп, ынтымак болуп, бири-бирибизге колдоочу болуп, Аллах Таала эртең кыяматтагы абалды баяндап, ал күнү ата баладан, эне баладан качып калат дейт. Мына ошондой качып калган күндөрдө Кудай жолунда тапкан достор, бир туугандар бирин-бири таштап кетпейт дейт. Кудайым буйрса мына ошол күндөрдө сиздерге сабак берген устаздарды, ушул жерге силерди алып кеп каржылаган ата-энеңерди, өзгөчө могул жердеги инилериңерди, досторуңарды бардыгыны, эгер бири-бирибизди бейиштен көрбөй калсак, таппай калсак, издешкен достордон бололу, бири-бирибизди бейишке шафаат кылган достордон бололу. Ата-энелер бүгүн кандай кубанып турган болсоңуздар, бул кубаныч эч нерсе эмес. Бул бүгүн биздин оозубуздан бир аз бир жылуу сөз укканыңыздар, биз сиздерге ошого бир катардагы пендебиз. Бирок эртең кыяматта Аллах жана пайгамбардын атынан, эй баланча эже, сиз Кур'ан үчүн балаңызды окутупсуз деп, Аллахтан жана пайгамбардан алкыш угуп, балдарыңыздардын колуна мына ошол алтын таж кийип, бейишке кирүүнү Аллах Таала насип кылсын. Кээ бир бизден кемчилдиктер кеткен болсо, ата-энелерден, балдардан кечирим сурайбыз. Колдон келишинче аракетибизди кылдык. Мындан аркысына мына ошол турмуш жолунда жашооңорго, илимиңерге ийгилик. Эч качан мен кыскача айтарым, бүгүн мына ошол финансылык маселенин айынан көбү диний жолдон тарап кетет, алыстап кетет. Мына ошол финансылык маселени көйгөй проблема кылбагыла, баса белгилеп айтам, биз тааныган устаздар, биз тааныган дин кызматкерлеринин арасында кедейин көрө элекпиз, үйсүзүн көрө элекпиз, көчөдө квартира алып жүргөнүн көрө элекпиз. Убактылуу башталганда башка да Зулкар устазга ошо болушу мүмкүн, бирок бул эмне саналуу күндөрдөн кийин Кудайым буйрса бардыгы ордуна келет. Бешиктеги баланын бек болоорун ким билет дейт. Балким эртең араңардан бир миллионерлер башкалар чыга турган болсо, мына ушинтип бул бизге медресени салып берген агаларды өзүңөр жакшы билесиңер. Бирөөбүздүн да атабыз эмес, агабыз эмес, Кудай үчүн салып берген. Силер дагы мына ошол эртең келечекте илимге бай болгондор бар, акчага бай болгондор бар. Мына ошол өзүбүзгө окшогон
дин тармагында дагы жаш кадрлардын өсүп чыгуусуна талыкпастан эмгек кылып, мээнет кылып, силер үчүн кимдердин мээнет эмгеги сиңген болсо, мына ошону унутпастан дайым дуада болуңуздар. Аллах барыңыздардан ыраазы болсун.